кылайын, чын жүрөгүмөн, ак ниетим менен кызмат кылайын деп ниет кылдым, урматтуу туугандар. Ошондуктан айтып кетерим, азыр бүгүнкү күндө бардык эле келип, мурдагы эле 30 жылда болгон сөздү сүйлөп атышат. Мектебиңди салып берем, жолуңду салып берем, сууңду чыгарып берем деп сүйлөп атышат. Бирок суроо кантип салып бересиң деген суроону эч ким айтпай атат. Аны эмне чөнтөгүнөн, огородунан акча чыгып атыптырбы? Же грантынан акча куюлуп атыптырбы жасап бере турганда? Жасасын, жасап атат. Бирок 1 сом иштетсе, эртең үстүбүздөн кантип 5 сом кылып алам деп үмүт кылып иштетип атышат, урматтуу туугандар. Ал кимдигин алат? Ал биздигин алат. Ал элдигин алат. Ал өзүбүздүн балдарыбыздын келечегин алат. Ошондуктан бардыгыңыздарды, урматтуу туугандар, 4 октябрь күнү өзүбүздүн, мамлекетибиздин келечеги үчүн, өзүбүздүн балдарыбыздын келечеги үчүн чын жүрөгүбүз менен ушул 1 номерде турган Биримдик партиясыны шайлай бериңиздерге чакырып кетем, урматтуу туугандар. Прокурор болуп же бир жерде таможник болуп же бир мамлекеттик иштеген бала эмесмин. Мен дагы ушул дыйкандардын, карапайым элдин арасында эмгегимди кылып жүрүп, ушул элимдин, дыйкандарымдын, карапайым элдин көйгөйүнү көтөрөйүн, чечейин, мамлекеттик күчтүүлүгүнө түптөгөнгө аракет кылайын деп аттандым, урматтуу туугандар. Мына Кудайым дагы бизге насип этип, бул 1 номерде биз 12 катарда барып тандалды. Ошон 12 адам алдыбыздагы адам 1 номерде албастан 12 болуп барганда 1 номер чыкты. Ошондуктан бул да болсо бир Кудайдын колдогону деп ойлойм. Ушул аталарыбыз, апаларыбыз кыйналып 15-тин ичинен издеп жүрбөй, башында эле 1 номерди чызып кое берсин деп колдоп атат го деп ойлоп атам бүгүнкү күндө. Эң биринчиси айыл чарба багытыны көтөрөлү деген программа. Эмнеге дегенде биздин мамлекетибиз 75% бул дыйканчылык, мал чарба менен турмуш өткөзүп келебиз, туурабы? Ошондуктан аны кантип көтөрөбүз деген маселе болуш керек эми. Көтөрөбүз деп эле жанагы жериңди айда берсин, сууңду коюп берсин деген маселе эмес. Биз өндүргөн нерсени башка мамлекетке кымбат кылып сатканга шарт түзүп берсин. Бүгүн 5 сом таап атса ушул дыйкан 10 сом таба турган кылып шарт түзүп берсин. Аны кантип түзөбүз? Вот ушул жерде маселе бар. Бардыгы айлыгын көтөрөм, аны кылам, буну кылам деп айтып атат. Бирок кантип деген эч ким айтпай келет. Кантип, мен айтып берейин силерге, кантип көтөрөбүз? Куралы, райондун масштабында бир логистический чоң центр куралы. Ал кандай болсун? Анын ичинде холодильниги болсун, анын ичинде упаковка кыла турган цехи болсун, анын жанында экинчи сортторуну мусор каргыты ысырап кылбастан кайра иштетип туруп чыгара турган цехи болсун. Үчүнчүдөн мына мал чарба менен иш кылгандарга убойный Европанын стандартында цехи болсун. Базарга алып барып сатпайлы мал койду. Бүгүн 4000-ге сатсак, эртең 5000-ге сатпайлы. Бирдей баа менен кымбат кылып ошол карапайым элге көп пайда тапканга шарт түзөлү. Эмне себептен мен аны айтып атам? Мына бүгүнкү күндө айтып кетейин, мисалы, тойго барабыз, туулган күн өткөзөбүз. Ар бирибиздин бир эле пример. Ар бирибиздин дасторконубуздун үстүндө бир банан турат. Турабы? Бардык жерде банан коебуз. Ал бил ошол банан менен столубузду сонун кылбайбыз, урматтуу туугандар. Биз мээнет кылып 1 сом тапсак, ошол бананды сатып алып, башка өлкөнүн экономикасын көтөрүп атабыз. Ал акча башка өлкөгө кетип атат. Туурабы? Бүгүнкү күндө биздики бардык 80% жегенибизден кийгенибизге чейин башка мамлекеттен келип атат. Биз иштеген акчаны башка мамлекетти байытканга салым кошуп келе атабыз. Эң биринчи менин программамды ошону ичинен кантип өзүбүздү иштеген акчабызды ушул өзүбүздүн мамлекетке алып калыш. Ошондо биз мамлекетке салык төлөйбүз. Ошондо биз соцфондун төлөйбүз. Ошондо биз эң биринчи мамлекетибиздин, мына элдин казынасыны кантип толтурганды ойлойбуз. Бүгүнкү күндө ошол казынаны толтурганды ойлобосок, кайсыл жактагы мектеп, кайсыл жактагы жол курайлы дейбиз, курабыз, Кудай буйруса. Бирок барсаң казынабызда эчтеке жок болуп, жетишпестик болуп аткандыктан курулбай келип атпайбы? Келгиле, ошону ойлонолу. Кантип баягы бүгүнкү күндө
тапканыбыздан чыкканы көп болуп атат. Кантип биз чыкканды азайтып, киргенди көбөйтөлү. Ошону ойлонойлу. Ошондо биз мамлекетибизге бир өнүккөн мамлекетке кошконго мен ойлойм, ошондо уже алдыга карай жыла баштайбыз. А бүгүнкү күндө көрүп атам. 5-6 адамдын кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн напсы үчүн ушул жолдорго бара албай турабыз. Эмне үчүн агрардык жакты карашпайт? Себеби бул жакта мээнет бар. Бардыгыбыз азыр оңой жакка жүгүрүп калганбыз. Но бирок ушуну биз коелу. Бул эртең келечегибизде өзүбүздүн да балдарыбыздын да балдарыбыз ушул иш менен алектенип кетишсин. Системаны орнотолу, агрардык системаны, реформага баралы. Илгери билесиңер, аксакалдар, сайыз убагында бардыгы бирдей нерсе экчи. Эгип туруп бардыгыны башка мамлекетке алып чыкканга шарт түшчү. Айтып берейин, Россияда көбүбүз болсок керек. Ашан, Пятерочка деген чоң магазиндер бар. Турабы? Бир жеке мен бүгүнкү иш кылып келип алектенип келеткан нерсем мына Кокоңгүлаз адырда бак бар, багым бар, ылдыйында цехим бар. Экинчи сортуну мен чымчык жегенини жерге түшкөнүн дагы мусорго ыргытпайын, ысырап болот деп иштетип, аны дагы ошол жака барып сатытам. Но бирок мен бир магазинди өзүм жеке жеткизип бүтө албайтам. Ошону элге түзөлү, эл дагы иштесин, эл да ошол жерден тыйын тапсын деп айтып кетет элем. Мен ушул 30 миңби, 40 миңби канча айлык берсе, мен Сузактын районуга ошол бир адамдын айлыгын төлөп, ошол штабты ачып кетейин. Эл көйгөйүн ошол жерден айтып турсун. Мен жок болсом дагы штабым турсун деп ниет кылдым. Мен ал 30 миң, 40 миң сом менен байып кетпейм. Кара курсагым тоет, Кудайга шүгүр ишим бар, жетет мага ошол. Элим үчүн кызмат кылам деп ниет кылгандан кийин ошол нерсени жасап кетейин деп атам, урматтуу туугандар. Буну эмне үчүн буну жасап кетейин деп атам? Ошол жерден туруп телефон чалып бирөөдөн сурасаң айтат. Ал өзүнүн оюн айтат. Элдин оюн айтпайт. Турабы? Ошондуктан Кудайым буйруса суранып кетерим. Ошол жанагы алган эжелери болсо, агалары болсо, инилери болсо алыңыздар. Бирок жүрөгүңөрдү мамлекетибиз үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн киргенде номер 1 биримдик партиясына добушуңарды таштап кетиңиздер деп айтмакчымын. Себеби менде бир принцип бар. Сөздөн ишке, айткан нерсемди жасайм, жасай албаган нерсемди айтпайм. Бир өрнөк бол, бир көрсөтөйүн. Агаларыма, досторума бир пример болуп көрсөтөйүн. Депутат деген эмне экенин, депутат деген бул элдин өкүлү. Эл жок, депутат жок, эл жок, бийлик жок. Ошону унутуп койдук, урматтуу туугандар. Келиңиздер. Бардыңыздардан 4 октябрь күнү номер 1 биримдик партиясына чын жүрөктөн добуш бериңиздерди, келечеги үчүн добуш бериңиздерди суранып кетем. Бардыңыздардан рахмат чоң. Урматтуу жердештер, урматтуу туугандар, ушул жерде мен бардык эле туугансыңар, таанып турам көпчүлүгүңөрдү. Ошондуктан мен ойлоймун, бүгүн биздин айыл округ, биздин ушу өрөөнгө дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк келип отурат. Мен ойлоймун, ушу Аллайыр деген жигит өз ишкер, өзүнүн колунан келген, мына сөзүн дагы мен биринчи угуп отурам. Сөзүнөн карап туруп, биз эми баягы жетекчи болуп жүргөн адамдын сөзүнөн, адамдын келечектеги ой пикирин мындай толук болбосо дагы бир аңдап, бир байкап койсо болот да. Сөзүнө тура турган жигит экени өзү байкалып атат. Ошондуктан мен ойлоймун, биз дагы ушул көпчүлүк мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кээ бир адамдар шайлоого барбаш керек. Барсаң да каршы шайлаш керек деген тескери үгүттү жүргүзгөн адамдар бар. Ал Кыргызстандын патриот жараны эмес, туугандар. Биздин шайлоого баруучу укугубуз да бар. Бирок шайлоого баруучу милдетибиз да бар. Себеби Кыргызстандын келечеги сиз үчүн дагы, мен үчүн дагы кайдыгер болбош керек. Биз бир жаран катарында сөзсүз өзүбүздүн ой пикирибизди билдиришибиз керек. Баарыбыздын ой пикирибиз, конечно, бир точкадан чыкпайт. Ошондой болсо дагы биз патриот катары Кыргызстанды келечеги өнүктүрөм деген жаран болсо, ал ой пикирин ошол жерде билдирсин. Бирок менин оюмча бүгүн ушул жерге топтолгондор ушу биримдик партиясына, анын ичинде талапкер Аллайыр Бостонов инибизди колдойбуз деп келип отурабыз.
мен барыңыздарды ушул Алаяр Бостонов инибизди ошо өзү айткандай киргенде эле баягы биз биринчи төрөлгөндө апа деп төрөлгөнбүз да. Киргенде эле башыңа биринчи класста 1 деген тамга менен, А деген тамга менен 1 деген буква сан менен окуганбыз. Ошондуктан бирди шайлап койгула деп өзү дагы айтып атат. 1 деген сөздү эстен чыгарбай, эсте сактап калыш оңой. Багбанчылык кылат. Ошол багбанчылыктын арасында чоңойгон бала, ушу бала иштеп өзү ошонун жемишин үзүп, ошону өзү бул жаш болсо дагы, мисалы мен деле бир канча мамлекеттик иште иштеп, кыйла иштедим деп өзүмчө кыйынсыганым менен ушул баланын кылган ишин кыла элекмин мен. Ошол түшүмүн алып Москвага барып өткөзүп келет өзү. Ошол түшүмдү жыйнап элде да кызмат көп эт, элдер жыйнайт. Ошол түшүмдү апарып Москвага апарып өзү өткөрүп келген ушундай бала. Талапкерлерди көрүп атасыңар. Келип эле колуна микрофонду алып өкмөт кылганды, мамлекет кылганды, болуп өткөндүн баарын мактанып, шайлоо дертеси революция кылабыз, өкмөттү айдайбыз, өзүбүздөн өкмөт болобуз дегенди. Биздин талапкер алардан айырмачылыгы жөнөкөй дыйкандан чыккандыгын айтып атат. Бул бала барып ак үйдө отурбастан бул жерден мактанган жери жок. Бул какыраган адырга суу чыгарып, ошол жерди жашылдандырып, ошол жерден тапкан акчасына Сузак районунун өтө көптөгөн адамдарына жакшылыктарды кылды. Мына силердин алдыңардан мактаныштан уялып айта албады. Мына мен айтып коеюн. 5 айлык пандемияда демин кыстырып өпкөнгө аба жетпей аткан мезгилде өзү чөнтөгүнөн ошол адамдарга жардамын берди. Аппараттарды алып келип берди. Туугандар. 5 айлык ооруда мына сакайдык. Оозубузду жаптык, көчөгө чыга албадык. Эми азыр мына 3 октябрь күнү кечкурун өтө коркунучтуу оору келе жатат. Эшигиңди такылдатып, мени шайлап кой аке, мына 2000 ал, 3000 ал деп сенин птичкаңды сатып алганы жүргөн адамдар бар. Ошону алып, башка бирөөнү шайлап коюп, 5 жыл жүрөгүң оорuyт. Мына ушул оорудан этият болгула туугандар. Ошондуктан мен бардыгыңарды 4 октябрь күнү жакшы ойлонуп, жакшы нары бери карап, мына өтө көптөгөн талапкерлер бар. 16 партиядан бардыгы келип атат. Бардыгы мени шайлады деп атат. Бүгүнкү ушул отургандарды бардыгы жүрөгү менен Аллаярды көрүп, Аллаярды чындап эле шайлабасам болбойт деген ойго келип, 4 октябрь бардыгыңарды номер 1 биримдик партиясына добуш берүүгө чакырып кетемин. Рахмат. Эми Кудайым колдоп, тыгынчаман ушу биримдик партиясынын катарына кошулушуңу Алладан тилейбиз. Аллаху акбар. Кыргыздын ушундай бир зоолуңду, бийик ушундай ак калпак кийген депутат болуп, сен жакшы жүзүңү көрөйлү, ийгилигиңди көрөйлү. Чепкенибиз, биздин калпагыбыз ак жолтой, мындан арыдан нече ушуларды кие турган жакшы жигиттерден болот. Чоң рахмат. Сиздердин таланттуулугуңар